Биз бүгүн Манас районунун Алмалуу жайлоосундабыз. Кара Кыргыз автономдуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгы, ошондой эле Талас облусунун 80 жана Манас районунун 80 жылдыгы салтанаттуу түрдө бул жерде дагы белгиленүүдө. Учурда бул жерде тай чабыш Аламан байге боюнча 50 тай чабылып, жалпы 120 миң сом байге фонду коюлган. Эки километр аралыкка чабылган 9 тайдын ичинен биринчилерден болуп Кемел Козугуловдун Акбермет тайы биринчи келди. Сизди жеңишиңиз менен куттуктайбыз. Рахмат. Айтсаңыз эми ушул тай жөнүндө, бул тайды качантан бери таптап баштадыңыз? Бул тайды январь айында алып келгенбиз Россиядан. Ошо менен келип таптап отуруп, жазында да бир 2 бай куткан. Анан бул уже 5-чи чабышы, 5 чабыштын 3-өө биринчи. Аттында манайына караш керек да. Манайы жок ат чуркабайт да. Демек бүгүн манайы бар экен да биринчи келгенде караганда. Жакшы, Кудайга шүгүр. Сон карабайсыздарбы? Дагы чуркайм деп турат. Улуттук ат оюндарына көөрмандык кылып келгендердин маанайы жогорку деңгээлде болду. Майрамдык маанайы абдан жакшы. Мына Манас районубуздун 80 жылдык тою болуп, бүгүн күндө минтип жаркырап, ат чаап, элдин абдан жакшы маанайы. Ушул майрам куттуу болсун. Элибиз журтубуз аман болсун, Манас районунда иштеп жакшылыктар боло берсин. Ал эми кунан чабыш оюнунда 8 кунандын ичинен Дүйшөнбиев Шейшен алынын Талисман деген аргымагы маарага биринчилерден болуп келди. Манас районунун борбору болгон Покровка айылында улуттук ордо оюну боюнча мелдеш өтүп жатат. Талас району, Бакаята, Айтматов жана Манас райондорунан жалпы 6 команда катышып, байге фондуна 40 миң сом коюлган. Өткөрүлүп жаткан улуттук ордо оюну боюнча Карарчы айылынын тургуну Нурбек мырза өзүнүн мыкты чеберчилигин көрсөттү. Саламатсызбы дагы бир жолу? Айтсаңыз, ушул ордо оюну менен канча убакыттан бери машыгып келесиз? Ордо оюну негизи бул Кыргыздын улуттук оюну болгондон кийин айыл-айылда өнүксө, көбүрөөк болсо деген оюм бар. Анан негизи ордо оюну жакшы оюн. Бул көп тактиканы колдоносуң бул оюнда. Физически да жакшы, баягы жаш балдар көчөдөн ары бери жүргөндөн көрө ушул ордо оюнуна кызыгып, ордо оюнун кичине ойносо жакшы болот эле дейм да. Азыр көбүнчө мына берде илгери мурунтан ойногон аксакалдарды жүрү 60-ка чыгып алган. Ал Таласта өзүңөр билесиңер, ордо оюну боюнча мыкты чемпиондорум бар ошол жакта. Кудай буйрса жаштар ойносо, өнүксө, ошол деңгээлге Манас районунда балдар чыгып калат го деген ниетибиз бар. Манас районунун 80 жылдыгына арналган саамалык күйөрмандардын бүйүрүн кызыткан көкбөрү оюну менен уланууда. Талас районунан 1 команда, Айтматов районунан 1 жана Манас райондорунан 2 команда ат салышып, мыктылары жеңүү аракетин көздөшүүдө. Көкбөрү оюнунун жалпы байге фондусу 600 миң сомду түздү. Бүйүр кызыткан улуттук оюн көкбөрүгө көөрмандык кылып келген тургундар жана коноктордун катары арбын болду. Ар бири жан тарткан командаларын колдоп, сүрөп олтурушту. Мен Манас районуна болеть эткенде келдим биз, көрүүчү катары. Ал жакшы кызуу оюн болуп атат. Элдин маанайы абдан жакшы. Мен көкмөрү башталгандан бери ушу дайыма көрүп, жазып жүрөм. Былтыр балдар мага айыл өкмөттөрүнүн ортосунда эмеде ат мингизишти. Элиме рахмат. Көкмөрү боло берсин, балдар ат жалында аман болушсун. Майрам улана берсин. Өткөндө Таластын 80 жылдыгы болгон, азыр Манас районунун 80 жылдыгы жакшы өтүп атат. Финалдык беттешке Манас районунун биринчи командасы жана Айтматов районунун командалары кез келишти. Чечүүчү таймаш кызуу уланып, оюнчулар биринен сала бири тай казанга улакты таштоо менен салымдарды салып жатышты. Бирок Манас районунун курамында баарына белгилүү болгон Ынтымак командасынын оюнчулары түзгөндүктөн Айтматов тайпасы үчүн алда канча күчтүү атандаш болду. Финалга чыккан Айтматов жана Манас райондору кез келип, ал эми Манас району 4-5 эсебинде жеңип утушка ээ болуп отурат. Айтсаңыздар, сезимдер кандай, негизи эле даярдыктар кандай болду? Биринчиден ассалам алейкум. Ушу баарыңарды ушу 80 жылдык мааракеси менен куттуктайм. Общий 4 райондон 3 команда келди. Манас районунан 2 команда. Общий 5 команда болду.
Эми ошо буйрук экен ошо финалда Кара Бура менен финалга чыгып 5-4 эсебинде утуп алдык. Жалпы оюн кандай болду бүгүн? Эми жалпы оюн 80 жылдык аябай жакшы эле болду деңгээли. Күткөн командаларыбыздын анча-мынчасы келбей калды шартына байланыштуу. Негизи жалпы турнир жакшы болду. Атаандаштар буга чейин ушу райондо чабып жүргөн эле балдар болчу. Күчтүү балдар, алар да Кыргызстан улуттук курамасында ойногон балдар. Эми буйрук биз жакта экен. Жеңишке жеттик. Андан соң Көкбөрү оюну жыйынтыкталып, сыйлоо аземи өткөрүлдү. Манас районунун 2-чи командасы 4-чү орунга ээ болуп, 60 000 сом сертификаты ыйгарылды. 3-чү орунга жетишкен Талас районунун командасына 80 000 сом сертификаты тапшырылса, 2-чи орунду камсыздаган Айтматов районунун тайпасы 100 000 сом сертификатка ээ болушту. Ал эми жеңишти өздөрүнө оодарып, 1-чи орунду багындырган Манас районунун 1-чи командасы 150 000 сом сертификат жана кубок менен сыйланды. Бұл ойыныбызға біз миллион сом байгеге койдук. Быйылкы жылы біз Манас району жакшы маанайда тосуп жатабыз, жакшы ийгиликтерибиз бар. Мисалы айта турган болсок, быйылкы жылы бизде Баласаруу чакан КЭСи ачылды, железобетонный заводубуз ачылды, швейный цехтер иштеп атат. Бир 100дөн ашык жумушчу орундарды түзө алдык. Кийинки жылга да пландарыбыз бар. Буюрса ушул иш-чарабыз жакшы өтөт деген ойдомун. Манас районунун тургундарын 80 жылдык мааракеси менен чын жүрөктөн куттуктайм. Манас районунун 80 жылдыгына арналган масштабтуу самалык Көкбөрү оюну менен жыйынтыкталды. Сыймык Барманов, Бекжан Жумабек уулу, Манас району.